Assalamu alaikum, урматтуу достор, көрүүчүлөр. Мен каналымдын катталуучулары, көрүүчүлөрү эң биринчиден сиздерге рахмат айтам, ыраазычылык айтам. Себеби дегенде мен акыркы видеом круиздеги болгон видеолорум абдан көп көрүлдү. Ошол видео аркылуу дагы көп киши катталды. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ошол видеонун астында комментарийларга көптөгөн суроолор келди. Канча сом кетти, кандай кылыш керек? Кыскасы көбүнчөсү ошол акча тууралуу сурагандар болду. Канча акча кетет экенин. Ошол акчалар жөнүндө мен айтып берейин дедим. Бул сапарга барыш үчүн билесиздер, эң биринчи Европага биз виза алышыбыз керек. Ошол виза алыш үчүн биз визовый центрдан болгон маалыматын алып, эмне документтер керек, кандай документтер керек, өзүбүзгө, балабызга, иштеген жерибизден балдарыбызга кандай документтер керек, баарын маалыматын алып, анан ошол документтерди чогулттук. Документтерди чогулткандан кийин, баары документтер туура болгондон кийин кайра ошол визовый центрге кайрылдык. Документтер үчүн көп деле акча кеткен жок. Алар үчүн баягы нотариустан бир-эки документти жасап ошолорго кеткен акча болду. Калганы баары бекер эле. Мектептен справка, МВДдан справка, жумуш иштеген жерден справка, ушундай сыяктуу справкалар керек болду да. Андан кийин визовый центрге барганда ошол жерден бизге виза тапшырыш үчүн биз 6 кишибиз, 4 балам, 2 чоң киши, мамасы, атасы. Анан ошолордон бизден эң кичинекейи 1 жашта, анан 5 жашта. Ошол баарыбызга биригип 60 000 сом төлөдүк. Андан кийинки кадам бул Стамбулга авиа билет болду. Ары учуп барганыбыз, кайра бери учуп келгенибиз бул 6 кишиге 175 000 сом болду. Кошуп эсептеп туралык. Авиакассанын авиабилеттин баасын билесиздер, улам алмашып турат, өзгөрүп турат. Эми аны баягы көп эле киши барып жүрөт, көп эле киши барып жүрөсүздөр. Самолеттин акчасын мындай болжолду кошуп койсоңуздар болот да. Ошентип визанын акчасы 60 000 сом, авиабилеттин акчасы 175 000 сом, экөөнү кошкондо 235 000 сом болду. Андан кийинкиси бул круиз, ошол корабль, ошол чоң лайнерге түшүү. Ошол лайнер аркылуу биз 10 күн жүрдүк. Ошол лайнерге биз кандай кылып акчаны төлөдүк, кантип топтодук, ошол жөнүндө айтып берейин сиздерге. Бизде Кыргызстанда Incruises деген компания бар. Ошол Incruises'ке мен катталып койгонмун. Жана ай сайын $100 эле сала берем да. Incruises'те кандай кылып иштеш керек, кандай акча салыш керек, иштеген жолу барбы же топтогон жолу барбы, алар жөнүндө да сиз толук маалымат алам десеңиздер, мен астына телефон номерин калтырып коем, ушул жерде иштеген адамдардын. Ошол адамдан сиз маалымат алсаңыз болот. Мен билген маалымат боюнча бул Incruises'ке катталып койгонмун жана ошол катталган боюнча мен ай сайын $100 салып турам. Ошол акчам топтолуп отуруп, анан мен круизге барганга, ошол лайнерге түшкөнгө акчам жеткенде мен ошол Incruises аркылуу билет сатып алам дагы, ошол саякатка чыгып келем. Бул саякатка биз алтообузга канча акча кетти десеңиздер, $3900 кетиптир. Ошол бул баягы виза, авиабилет, андан тышкары бул 10 күндүк ошол корабльдагы эле эс алуу. $3900 бул 340 000 сом экен. Ошол 340 000 сомду мен барып туруп эле дароо деп баарын берген жокмун. Ошону топтоп отуруп, ошол 340 000 сомго жеткенде толук 10 күн эс алып келгенге эс алууга эмне кирет? 10 күндүк сиздин жашооңуз кирет. Ошол корабльга түшөсүз, түшкөндөн баштап кайра убактыңыз бүтүп чыккан чакты ичиндеги тамак ашы, жаткан жериңиз, эс алган жерлериңиз, бассейндер, кино көрөсүз, концертке барасыз, кинотеатрга барасыз. Элестетиңиз, чоң бир корабльдин ичинде
10 күн жүрөсүз, бирок сиз ошол 10 күндүн ичинде баягы мындай ошол кирген адамдар тажап кетпешин камсыздашканда алар кечкисин концерт уюштурушат, шоулорду уюштурушат, дискотекаларды уюштурушат, ар кандай тамак аштарды уюштурушат, балдарга өзүнчө оюн зооктору бар, балдардын бала бакчасы бар өзүнчө. Ушундай бир адам кирет, мындай сонун эс алып кайра чыгып кетет да. Андан кийинки акча бир $400 тегерегинде акча кетти окшойт. Бул экскурсиялар. Мисалга корабль Турциядан жылат, Грецияга барып токтойт. Ошо Грецияга түшкөндө сиздерге сунуш берет. Грецияны барып бул шаарын көрүп келсеңиздер, €10 же €20 алыстыгына жараша ошол экскурсияга акча сурайт. Ошол экскурсиянын акчасына кетет. Ошо Грециядан кетти. Андан кийин эртеси күнү Италиядан кетти. Андан кийин дагы Италиянын дагы бир шаарына бардык, ошол жерден кетти. Ошондой бир жерлерди көрөм, ошо шаарларын көрөм десеңиздер, ошол жерлерде экскурсияга чыгып атканда бир €10, €20 ушундай кылып евролор кете берет экен. Ошондо мен сиздерге жалпы эсептеп берейин. Авиабилетке кеткен акча бул 175 000 сом болду. Визага кеткен акча бул 60 000 сом болду. Круиздин өзүнө 10 күн эс алган үчүн бул 340 000 сом болду. Жанагы саякатка болсо, экскурсияга болсо бир 40 000 сом кетти дейлик. Ошондо жалпы 615-630 000 сомдун акчасына эс алып келген болдук. Ушул жерден айтып коеюн дагы жолу. Инкрузистин акчасын сиз бөлүп төлөп, жалпы бир ошол көп сумманын акчанын баарын берип салбай, бөлүп төлөп, анан акчаңыз жеткенде ошол саякатка чыгып келсеңиз болот. 630 000 сомду мен бөлөйүн 6 кишиге. Мен кичинекей баламды көп жерлерде эсептешкен жок. Макул 5 кишиге деле бөлөйүн. 630 000 сом бөлөйүн 5 киши. 126 000 сом. 130 000 сом дейли. 130 000 сомго сиз Европаны барып көрүп келсеңиз болот экен. Ошол инкрузист аркылуу көрсөңүз болот, же болбосо өзүңүз дагы ошол авиакассалардан круизный билеттерди сатып алсаңыздар болот. Мага жаккан жери бул корабль менен жанагындай чоң лайнер менен жүрө берет экенсиз дагы. Анан кечкисин уктайсыз, кечкисин эс аласыз, тамак ичесиз, жанагындай оюн зоокторду көрөсүз. Эртең менен ойгонсоңуздар башка мамлекеттин жээгинде токтоп турган болот. Түшүп кечке чейин ал мамлекетти көрүп келесиз, аяктын культурасын, маданиятын көрүп келесиз. Андан кийин кечинде киресиз, кайра баягы мындай оюн зоок аркылуу болуп жүрүп, эртеси күнү ойгонсоңуз башка мамлекетте болуп каласыз. Эң сонун саякат экен. Сиздерге да сунуштайм, барып саякаттап келиңиздер. Саякаттан сонун эмоциялар, сонун баягы жаңы нерселерди аласыздар. Рахмат сиздерге. Менин видеомду көрүп, катталып атканыңыздарга, дагы катталбай көрүп аткандар болсо, катталып коюңуздар, жанагы лайкты басып коюңуздар, адамдар менен да бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга.